шаары болуп өзгөрөбү. Саламатсызбы Борбордук телеканалынын көрүүчүлөрү. Жалал Абад шаарынын мэри Эринбек Ормоков шаардык кеңештин кезексиз сессиясында Жалал Абад шаары Манас шаары деп атоону сунуштады. Жана бул бир добушта колдоого алынды. Бул боюнча биздин депутаттардын ою кандай алдыда сурап көрөбүз. Эгерде шаардык кеңеш шаар эл чечкен болсо Жалал Абадтан туура эле. Манас шаары деппи? Охо, интересно. Менимче бул маселени президент менен сөзсүз макулдаш керек да. Себеби бул эми ушундай аталса эми тургундар аны чечиш керек. Эми Манас шаары, Манас дегенди биз өтө бийик туткан элбиз. Туурабы? Манас бул биздин руханий өзөгүбүз. Манас деген адамдын ысымдары да бар. Эгерде жергиликтүү бийлик, эл биринчиден баары макул болсо, Манас деп койсо болот. Бирок бир нерсе бар. Манаста сойкулук болуп атыптыр деген болбош керек. Сөз ушундай айтылып калат. Манаста коррупция кылып атыптыр деген болбош керек. Манаста киши өлтүрүптүр. Манаста аялын сабап, асып салыптыр, кесип салыптыр дегендер болбош керек да. Айтылган нерсе атка кетип атат да. Ушул сыяктуу нерселерге келгенде мындай абай салыш керек, чоң жоопкерчилик болуп калат да. Мен муну ушинтип айтам да. Мисалы эми жаман угулат да. Манаста ушундай болуптур деген сөз жакшы угулбай калат. Ошон үчүн ушул жагынан кичине ойлонуш керек. Негизинен эле биздин Кыргызстаныбыз азыр акыркы убактарда чоң өнүгүү өсүүгө бир чоң кадам шилтеди. Анын алкагында шаарлар жөн эле аты менен эле шаар болуп калбайбыздан, накта атынан жараса сатып алып, ошол жерде чоң өнүгүү өсүүлөр болуп атат. Кечээ эле күнү мына биз Жалал Абад шаарына дагы барып көрүп келдик. Ал жерде бир топ чоң өзгөрүүлөр мындай кыштагы эле болчу да, мындай айткандайчы азыр реалдуу шаарга айланып тур. Эми жалпы Жалал Абад областы болгондон кийин өзүнчө ошол шаарды даңазалап, биздин өзүбүздүн ушул Манас атабыздын ордун дагы бир жолу бекемдеп, жакшы бир чоң шаарлардын бири болгону да түштүктө атайын Манас деп койгону бул чоң мындай келечек муунга үлгү болот деп айтат элем да. Ал шаардын өзүнүн мындан ары дагы өнүктүргөнгө, аны дагы жер таштабай, ар дайым карап туруп, өстүрүп, өнүгүп, дагы чоң нерселерди курганга бул өбөлгө түзөт деп айтат элем да. Анан билесиздер, эми Манасты силер таласа эле эмес, бул керек болсо мына түштүктө да Жалал Абадта дагы ушул областында, Жалал Абад областында эми жаңы шаардын пайда болушу бул жакшы мамлекетибиздин ошол шаардын өзүнө дагы өсүшүнө үлгү берет деп айтат элем. Маселени караган жерибиз жок. Негизинен ал жанагы Камсумодон жергиликтүү бийликтер өтүп келиши керек. Андан кийин гана биз караган укугубуз бар да. Эми аны биринчи инициатор болуп өзүнүн айылы же ошол мекеме область кайрылат. Ал кайрылгандан кийин тиги Камсумодон чечим кабыл алат. А чечимди бизге алып чыгат. Биз колдоп берсек, аны ошондон кийин чечиле турган маселе да. Бизде 33 шаар бар Кыргызстаныбызда. 33 шаардын өзүнүн ичинде горк кеңеш, мындай шаардык кеңештердин депутаттары бар. Алардын функциясына түздөн түз кирет. Ошол жакта көчөлөрдүн алмаштырышын, шаарлардын атын өзгөрүшүн жана башкалардын баардыгын ошол жактан өздөрү чечет. Ал эми Дагы мындай кептер жүрүп атат. Борбор калганын Жалал Абад кылабыз депчи. Эми ал көптөн бери жүрөт. Эгерде эми ар бир мамлекетте, мисалы үчүн Казакстанды эле алыңыз, Алматы борбор эле кийин Астанага жылып, аякта өнүктү да. Алматы деле өнүктү, экономикалык жактан шаар болуп, борбор болуп, Астана өнүктү. Эгерде андай чечилсе, ал деле туура. Мен колдойм. Себеби темир жол өтүп атат, башка маселелер чечилип атат, шаар жаңыланыптыр. Мына кечээ биз күбө болуп келдик, аябай сонун болуп, бар жок мындай талап, заман талабына жооп бере турган деңгээлге жетиптир. Жакшы болот эле. Себеби биякта Бишкекте ички миграция өтө чоң. Анда демек обратно мындай тескерисинче процесс болуп калат да. Жалал Абадка көбүнчө барышат да. Борбор калаага айландыруу темасы көптөн бери айтылып жүрөт. Ушундай кептер. Ал боюнча оюңуз кандай? Жалал Абад шаарын Борбор калаага айландыруу боюнча мен биринчи жолу угуп атам. Бул боюнча эч кандай менде маалымат да жок, эч кандай эч нерсе. Борборубуз турат го. Биринчи борборубуз. Башкы борборубуз Бишкек го. Анан Ош экинчи шаарыбыз го, туурабы? Мен билбейм, бул боюнча мен так айта албайм. Ана мындай кептер дагы айтылып атат го, Жалал Абад шаарын борбор шаарга алмаштырабыз депчи. Бул боюнча оюңуз кандай?
Биз көп эле ушундай сөздөр айтылып атат. Биз жакшы практикага өтүп алдык. Мурда ал сөз эмне үчүн айтылчу? Анткени шаар эле Бишкек шаары эле өнүгүп атат. Башка шаарлар өнүкпөй атат. Эмне үчүн башка ошол түштүк жакта да өнүктүрүш деген көп сөз көтөрүлчү да. Азыр ал маселе эмне менен чечилди? Мына президентибиздин чечими менен жыл сайын эстафета кылып ар бир областка өткөзүп атканыбыз бул ошол эң негизги түпкү маңызын жокко чыгарып койду. Мына көрсөң эми Жалал Абадтан азыр Таласка өтөт. Демек Талас дагы кийинки жылы өтө өнүккөн шаарлардын арасына кирет дагы. Ал жерге дагы 2 миллиард, 3 миллиард, 4 миллиард сомго чейин бөлүнөт дагы. Чоң нерселер, проекттер бүтөт дагы, чоң шаарга айланат ал дагычы. Ошондо жанагындай көтөрүлүп аткан маселе уже артта калат. Андай нерсе жок.